Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Чүй облусундагы Орок айыл өкмөтүнүн тургундары чоң көйгөй менен кайрылышты. Айыл өкмөтүнүн аймагында карьерлер, кирпич заводу, птицефабрика бүт экология байланыштуу ченемдерди бузуп, санитардык талаптарды, жүк ташуу стандарттарын аткарбай, өтө одоно мамиле жасашууда. Күнүгө Орок айыл өкмөтүнүн аймандагы жергиликтүү жана мамлекеттик маанидеги жолдор менен 100дөн ашуун чоң жүк ташуучу машиналар хобалар өтөт. Өтө кооптуу чоң ылдамдык менен айдашат, күнүгө адамдын өмүрүнө коркунучтуу кырдаал жаратышат. Асфальтты тешип өтүштү, оюлган, тешилген, одуралган, быпыраган асфальтта айдоо мүмкүн болбой калды. Карьерлер, кирпич заводунун ээлери жолду оңдоого бир да тыйын беришпейт. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, транспорт министрлигине кайрылат элем. Орок айыл өкмөтүндөгү жолдорду комиссия жөнөтүп текшерүүңүздөрдү суранам. Бул өтө жыш калкташкан айыл өкмөтү. Көп жерде светофор жок, пешеходный переходдор жок. Жол белгилери жетишсиз, жолдорду асфальттап кеңейтиш керек. Сөзсүз түрдө бир да жолдо освещение жок, жарык жок. Бузулган асфальтта түн ичинде айдоого бул самоубийство ошол жакта. Айтылган талаптарды аткармайынча жүк ташуучу машиналардын жүрүшүн токтотуш керек. Жолдор оңдоймоюнча карьер кирпичный заводдор жана башка жоопкерчиликсиз бизнесмендердин өндүрүшүн убактылуу токтош керек. Бүгүн буга көз салбасак, эртең ошол жолдо бирөөнүн өмүрүн кыйылса, ким жооп берет? Кирпичный завод негизи түнкү маалда иштейт, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Жергиликтүү тургундары түнү бою уулаган аба менен дем алууга аргасыз болууда. Даттанып жатышат, текшерүүгө атайын комиссияны түзүп жөнүш керек, урматтуу Алмазбек Ахунжанович.